Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык 27 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Тоолуу аймактарга кар жаап, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында катуу жамгыр жаашы болжолдонууда. 25 ноябрдан тарта аба ырайынын температурасы төмөндөйт. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандардын коопсуздугун сактоо максатында өлкөнүн бардык аймактарына шашылыш билдирүү жөнөтүүдө. Ноябрь айынын этегине чейин жаан жайт, тоолуу аймактарда кар жайт болжол менен. Ошондой эле аба ырайынын температурасы кескин өзгөрүп, тоолуу аймактарда -10-15 градуска чейин жетет түнкүсүн суук жүрүп, ылдый көрөмдөрдө 3-4 градус минус суук болот. Ошондой эле декабрь айында аптанын биринчи башында жаан жаап кар кайланат. Мына жамгыр кар жаагандан кийин аябай катуу суук болуусу күтүлөт. -10 градус, -15 градуска чейин тоолуу аймактарда суук болуусу күтүлөт. Ошон үчүн мал чарба кармаган биздин жарандар ушул маселеде өтө этият болуп даярдык көрүүсү зарыл. Тийиштүү мекеме кызмат буга чейин эле алыскы унаа жолдо жүргөн айдоочуларга эскертүүлөрдү берген. Ошентсе дагы көпчүлүк айдоочулар унааларынын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыра элек. Ал эми оор жүк ташуучу унааларга болсо алыскы жолдо сөзсүз чынжыр менен жүрүү милдеттендирилген. Көбү коюп бүттү уже. Кеч калгандар эми уже коюп атышат. Кышкама дөңгөлөктөрдү жаңы алып салдык азыр. Аркаларын өрткөн алдым, алдыларын азыр эми бүгүн алдым. Кочколлорумду сатып алып койдум, 4-өн тең жаңылап. Кечээ күндөн баштап эле уже койдум мен. Энди унаалардын дөңгөлөктөрүн алиге жараша адамдарда ким акчасы болсо коюп атат. Адамам жок кышты күнүдө кредит алып башка кылып мына коюп атабыз болондор. Мына мен койдум, 4 болонумам жаңы. Биздин мына жолдо жүргөн айдоочуларга эскертүүлөр берилген. Биздин айдоочулар дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырылып, жолго даярдык менен чыгуусу абзел. Ошондой эле аралыкты дистанцияны сакташ керек, 500 метр аралыкка чейин сакташ керек, анткени жол аябай тайгалак болуусу күтүлүүдө. Коопсуздукту сактоо жана кырсыктуу болтурбоо максатында өлкө аймагындагы өтмөктөрдө кечкисин жүк ташуучу автоунаалардын жүрүшүн маал менен чектеп жатат. Аба ырайы турукташканча узак жолго чыкпоо да сунушталат. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.